Спорт жаатында бизде кандай өнүгүүлөр болуп жатат? Ушул тууралуу пикириңизди кенен айтып кетесизби? Негизи ушу спорт жаатын өзүңүздөр көргөндөй эле канчалык деңгээлге көтөрүлдү жана ошондой эле мамлекет тарабынан президенттин өз тарабынан кандай гана колдоолор, шарттар түзүлүп жатканын баардыгына күбө болуп, кыргызстандыктар баардыгы күбө десем жаңылбайм. Анткени мен ушул жаңы спортту баштагандан баштап бүгүнкү күнгө чейин аябагандай чоң жетишкендиктер, чоң өзгөрүүлөр болуп келатат күндөн күнгө, жылдан жылга. Өзүңүздөр буга чейин билгендей эле Кыргызстанда ушул чоң спортто жүргөндөн бери аялдар күрөшүндө жеке машыктыруучу зал жок болчу. Ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жеке машыктыруучу атайын аялдарга арналган зал да салып берип койду. Ошону менен айтарым, ушул деги эле ушул аялдар күрөшүнөн башка спортторго дагы ар бир тармакка аябагандай жакшы колдоо, шарттар түзүлүп берип жатат. Буга чейин жанагы кийинки Олимпиада оюндарына да катышабы же спорттон кетеби деген суроолор көп болду эле. Могу Олимпиададан келгенден кийин анан ойлонуп жооп берериңизди айткансыз, ойлондуңузбу? Толугу менен мен эс алат элекмин. Чынын айтсам, мен Олимпиада оюндарына келгенден кийин иш-чараларга барып жүрдүк. Андан кийин өзүмдүн иш-чарамды өткөрөм деп мен аябагандай даярдандым. Анткени бул мен өзүмдүн кыялым болчу. Кандай иш-чара өткөрдүңүз өзүңүз? Ушул мен ийгиликке жеткен жолума, ар бир ийгилигиме себепкер болгон ар бир инсанга ыраазычылык билдирейин деп, мындайча айтканда, чайга чакырдым десем болот. Ал эми ошону буга чейин бардыгы эле той түрүндө, башкача мындай барып көрүп келгенбиз. Бирок мен эмнегедир кыялым бар болчу, башкачараак, башка форматта, современный дегендей жаңы заманбап түрдө өткөрөлү деп биз ошого биздин команда менен аябагандай даярдык көрүп, жакында эле ал иш-чарабыз ойдогудай өттү десем болот. Менин конокторум, мен ойлойм, бардыгы ыраазы болуп кетти деп. Анан демек, чынын айтсам, мен толугу менен эс ала элекмин, чет өлкөгө да чыгып эс ала элекмин. Ошондуктан мен өз калыбыма келе элекмин. Ошондуктан мен спортту таштадым же спортту азыр эртең эле машыгууга кирем деген ойдон дагы мындай алысыраак болот элем да.